Алғандағы ору, бергенде ору демекчи. Эми эмнен алат? Жардам акчалай түрүндө, мамиле түрүндө, бир иш түрүндө болушу мүмкүн. Алуучулардан түрлөрү бар, билесиңер. Эми муктаж менен болгон алган, бул эми авария болуп калды, ооруп калды, ал убактылуу белгилүү. Бирок ушу алганга көнүп калгандар толтура. Өзүңөрдүн араңарда бар, билесиңер. Бир тууганың болобу, аялың, күйөөүң, жакын, эжең, же болбосо классташың дегеле толтура. Бул ал адамдар өзү ийгиликсиз, дибил, билбейт иштегенди, жашаганды. Алар ийгиликсиз, таппаганын, жардам бере албаганын эмоция менен ооруун ашылтайт. Болбосо чоңдор оошуп кетти, алар жеп атат, байлар жыргап атат, ушул сыяктуу шылтоолор менен тиги кымбаттап кетти, бул кымбаттап кетти деп өзүнүн жашоосу кызыксыз болгондуктан башка бирөөдүн да жашоон кызыксыз кылат. Андайлар жашоо кызыксыз менен өтүп кетесиңер. Андай адамдар менен. Эми берүүчүлөрдөн да түрлөрү. Берүүчүлөрдөн спасательдер бар. Алар бирдеке жардам бергенде ал кыйын, жардам берүүчү анын мүмкүнчүлүгү укмуш деп мактоо же ойлоо түрүндө жаза берип жүрүп, алар бир күнү ойрон болуп кетет. Эмне үчүн? Мүмкүнчүлүктөрү өчөт. Же болбосо башка түрлөрү ожидание менен мен жардам берсем кайтып келет. Же болбосо мен жардам берсем алар баалайт. Мына ушул сыяктуу, мисалы, жакында эле бир келин депрессияга түшүп, жашагысы келбей, эчтекеси кылгысы келбей келген келин эмне дейт? Мен ушунчалык жакшылык кылсам кайненем түшүнбөй койду, күйөөм баалабай койду, жана ушундай бирөөдөн ожидание менен жүрүп, албетте бул чоң ката, депрессия, жашагысы келбей, өлгүсү келип калганга чейин алып баргандар толтура араңарда да жүрөт. Эми эмне кылышыбыз керек? Жашоодо Аллах Таалам бизди алсыз кылган. Биз дагы муктажбыз. Ошондуктан биздин мүмкүнчүлүк бир күнү өлөт. Мен бирөөдөн күтпөй, мен Аллахтан күтөйүн. Мен ошо ожиданиямды башка бир маклукка салбай, Аллахка коёюн. Ошондо жашоо кызык болот деп туруп иш кылсак абдан сонун болот. Ошондо стресс, депрессия, бүгүнкү күнү алсыздык, жашагысы келбей, эч дүйнөгө кызыкчылык жок болуп, кырылышып, уруштар дагы асайып калмак. Мына ошону үчүн айттым мен. Алган дагы, берген дагы ооруга алып келет. Ассаламу алейкум.